Маркум кат калтырып кеткен. Жалал-Абадда жоокер жанын кыйган окуянын чоо жайы айтылды. Буга чейин Жалал-Абадда жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын күзөт жана коштоо департаментинин аскердик милдетин өтөп жаткан жоокери өз жанын кыйганы маалымдалган. Акыйкатчы институту ал аскер бөлүктө мониторинг жүргүзүлгөнүн билдирди. Маалым болгондой, номер 5 аскер бөлүгү Базар Кургон районунун Бешикжон айылында жайгашкан. Анда 30 аскер кызматкери жана 90 жоокер кызмат өтөйт. Аскер бөлүктүн маалыматына ылайык 16 июль саат 5:30 20 жаштагы Кочкор районунда туулган жоокер асынып турган абалда командирдин кабинетинен табылды. Ал өзүнүн куру менен жылытуу системасынын түтүгүнө асынып алган. Ал түнү маркум прапорщик менен бирге нөөмөттө болгон. Чогуу кызмат өтөгөн жоокерлердин айтымында алар шашик ойноп, андан кийин маркум жоокер газондорго коюлуп жаткан сууну текшерүүгө кеткен. Жарым сааттан кийин аны асынып турган абалда табышкан. Маркум кат калтырып кеткен. Бирок акыйкатчы институттун өкүлдөрү аны менен тааныша алышкан жок. Анткени Жалал-Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Батальондун командиринин айтымында маркумдун катында аны менен чогуу кызмат өтөгөн жоокер тарабынан психологиялык кысымга кабылганын жазган. Маркум ушул жылдын 21 апрелинен баштап кызмат өтөгөн. Батальондун командиринин маалыматында жоокер аскер бөлүгүнө түшкөндө психолог ага көз салып турууну сунуштаган. Андыктан командир аны радист кылып дайындап, өзүнүн кабылдамасына отургузган. Аскер бөлүгүндөгү жоокерлердин пикиринде, жоокер 3 айлык кызматтын ичинде тынч жүрүп, эч ким менен чатакташкан эмес, аз сүйлөп, физикалык жактан чың болчу. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Алдын ала маалыматтар боюнча анын денесинде зордук зомбулуктун белгилери табылган жок. Жалал-Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, тергөө жүргүзүүдө. Жамиля Жаманбаева жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигин мындай окуялардын алдын алуу боюнча комплекстүү чараларды көрүүгө чакырат. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. УКМК Ташиев карматкан атка минер боюнча маалымат берди. Кеч 16 июлда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Бишкектин Пригородный айыл өкмөтүндөгү паркты көрүп чыгып, сейилбакты салууда коррупциялык иштер орун алганын айтып, Бишкек мэриясынын 4 башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Шеримбеков кармалган. Атайын кызматта актагандай, ал Пригородный айыл аймагынын башчысы болуп турганда көмүскө киреше алуу максатында бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз чыгаруунун, тендердик сатып алууларды, анын ичинде жалган сатып алууларды жүргүзүүдө, жалган компанияларды тартуу менен туруктуу коррупциялык механизмдерди уюштургандыгы аныкталган. Алсак 2022 жылы Пригородный айылынын сейил багынын зонасына көрктөндүрүү боюнча 2 миллион сомдон ашык суммага жасалма тендер өткөрүлүп, жаранын көзөмөлдөөндөгү компанияга айгарылган. Мында көрсөтүлгөн сумма бюджеттен чыгарылып, ал ыйгарган компания тарабынан паркты көрктөндүрүү боюнча эч кандай иштер жүргүзүлгөн эмес. 2021 жылдан 2024 жылга чейинки мезгилде ал аталган сейил бакты көрктөндүрүү боюнча ар бири 2 миллион сомдон ашык суммадан турган 3 тендердик сатып алууларды жүргүзгөн, бирок акча каражаттары ал тарабынан чыгарылып, ыйгарылган деп билдирет УКМКда. Ошондой эле 7 тендердик сатып алуулар аныкталып, алар Шеримбековдун аффилирленген компанияларына берилип, откат алынган. Биле кетсек, Бакыт Шеримбеков 2024 жылдын ноябрында Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин башчысы болуп дайындалган. Шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери улантылып, кошумча фактылар жана башка тиешеси бар адамдар аныкталууда.
Сириянын убактылуу президенти Израилдин чабуулунан кийин кайрылуу жасады. Сириянын өткөл мезгилдеги президенти Ахмед аш-Шара Израилдин сокку урууларына жана өлкөдөгү кырдаалдын курчушуна байланыштуу кайрылуу жасады. Ал Сирияны жаңжал аймагына айлантууга жол бербестигин билдирди. Биз согуштан корккондордун катарына кирбейбиз. Өмүрүбүздү кыйынчылыктарга туш кылып, элибизди коргоо менен өткөрдүк. Сириялыктардын кызыкчылыгын башаламандыктан жана кыйроодон жогору койдук деп келтирет. Анын сөздөрүн Сана маалымат агенттиги. Ахмед белгилегендей, Сирия кырдаалды өз алдынча жөнгө салууга кудуреттүү жана Израилдин аракеттери кырдаалды туруксуздаштырууга гана алып келет. Ал друздарга кайрылып, аларды Сирия улутунун ажырагыс бөлүгү деп эсептей турганын баса белгиледи. Ошондой эле ал коомчулукка кол салууга катышкандардын бардыгы жазаланарын убада кылды. Сирия эч качан араздашуу жайына айланбайт. Сиздин укуктарыңыз менен эркиндиктериңизди коргоо биздин приоритеттердин бири экенине ишендиребиз. Биз баарыбыз бул жерде союздашпыз, деди Ахмед. Ас-Сувейдадагы кырдаалга токтолгон Аш-Шара шаарда башаламандыкка көнгөн кылмыштуу топтор иштеп жатканын билдирди. Анын айтымында бул бандалардын лидерлери өз жеке кызыкчылыктарын улуттун кызыкчылыгынан жогору коюшат. Эске салсак, 13-июлда Сувейда провинциясындагы бир катар друз конуштарына куралдуу топтор кол салганы, анын натыйжасында провинцияны Дамаск менен байланыштырган унаа жолда жабылып калганы белгилүү болгон. Граждандык калкты коргоо үчүн друздардын өзүн өзү коргоо отряддары куралдуу топтор менен согушка киришкен. Эки тараптан тең каза болгондор, жарадар болгондор жана туткундар бар. Друз күчтөрү менен бедуин топторунун ортосундагы кагылышуулар уланып жаткан Сувейда провинциясында Израиль сокку уруусун күчөттү. Марс планетасынын жердеги эң чоң бөлүгү $5,3 миллион сатылды. Марстын эң чоң бөлүгү болгон метеорит аукцион аркылуу $5,3 миллион сатылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Азырынча сатып алуучунун да мурдагы ээсинин да аты жөнү ачык айтыла элек. Бул метеорит NVA 16788, анын салмагы 24,67 кг жана ал Марстын бетинен астероид менен кагылышуудан улам үзүлүп түшкөн бөлүк болуп саналат. Аны 2023 жылы Сахара чөлүндө табышкан. Ал эми 2024 жылы Рим шаарындагы Италиянын космостук агенттигинде коомчулукка көрсөтүлгөн. Иликтөөлөргө караганда метеорит жерге жакында эле келген, анткени анын физикалык жана химиялык курамында өзгөрүүлөр аз. Марстын бөлүктөрү жерде сейрек кездешет. Алсак, расмий катталган 77 000 метеориттин ичинен болгону 400 гана Марс планетасына таандык.